Кытай өлкөсүнүн шаарларынын бири Тубаса шал оорусу менен ооруган каарманыбыз Лю Чунхэни көрөбүз. Ал үйүнүн тамбашына чыгып алып, калем дептерин алып акыркы сөздөрүн жазууга аракет кыла баштайт. Ошол мезгилде каарманыбыздын тайенеси келип Чунхэни чакыра баштады. Көрсө каарманыбыздын апасы Лу жумушунан такыр бошобой жаткандыктан өзүнүн апасы каарманыбыздын тайенеси Ченди чакырып, шал оорусу менен жакшы кыймылдай албаган каарманыбызды карап турууну суранган экен. Биз ушул жерде каарманыбыздын тайенеси анын денеси шал экендигине карабай жакшы мамиле кылып, денесинде эч кандай мүчүлүштүгү жок балдардай тарбия берип, өзү кайда барса ээрчитип жүрчү. Анткени тайенеси небересинин башка балдардай эле ийгиликке жетип, эч нерседен кем болбой өзүнүн аракети менен жашап өтүүсүн каалайт эле. Ошондуктан тайенеси Чен өзүнүн достчарларын чакырып небересинин туулган күнүн майрамдашып, аларга небереси Чунхэнин акыркы учурдагы окуудагы ийгиликтерин мактанат. Анан дагы өздөрү ичимдик ичкенче небересин дагы мас кылып салат. Бул абалды көргөн каарманыбыздын апасы Лу аябай ачууланып, апасы менен уруша дагы кетип, Чунхэге мындай мамиле кылбаш керек да деп апасы Ченди тилдей берет. Анткени каарманыбыздын апасы Лу Чунхэнин шал оорусу бар болгондуктан ага өзгөчө мамиле кылып, катардагы дени сак балдардай көрбөй аны асыроо менен гана алек болчу. Ошондуктан Чунхэнин чоң окууга өтүп, окуп кетишине дагы ишенбейт эле. Бирок Ченге кызынын сөздөрү көп деле таасир этпей, ал жумушка кеткенден кийин небересин каалаган жака алып барып, башталгыч класстагы окуучуларга мугалим болууну каалап жүргөн Чунхэни бир күнү ачык сабакка алып барат. Анда Чунхэ экзаменден өтүү үчүн окуу борборлордун биринде сабак өтө баштады. Ал өзүнүн өтө билимдүү экендигин көрсөтүп, сабакты жакшы өткөнгө аракет кылып, бирок каарманыбыздын оорулуу экендигин көргөн жаш балдар күлүп шылдыңдай беришет. Ошондуктан бул жолу Чунхэ экзаменден өтө алган жок. Анткени кабыл алып жаткан тарап биз жаш балдардын сезимдерин башкара албайт экенбиз. Ошондуктан алар оорулуу адамга туура эмес мамиле кылып койбосун деген шылтоону айтышат. Бул сөздөрдү уккан тайенеси Чен небересинин көңүлүн көтөрүп, биз эми эле баштадык го. Дагы алдыда көп мүмкүнчүлүк бар, эч кабатыр болбо деп тамак алып берип, андан соң өзүнүн иштерин бүтүргөнгө Чунхэни дагы ала кетет. Көрсө каарманыбыздын тайенеси Чен өзүнө окшош улгайган адамдар менен биргеликте хор ырдашат экен. Алар жакында боло турган аткарууга даярданышып, бирок арасында барабан ойной турган адам келбей коюп, эч кимиси барабан ойной турган адамды таба албай, бир мезгилде Чен өзүнүн небересин сунуштайт. Бирок Чунхэ өмүрүндө барабанда ойноп көргөн эмес эле. Тайенеси болбой эле сен бизге жарайсың деп небересин көндүрө баштап, бирок бардык эле Чен ниет кылгандай ийгиликтүү боло берген жок. Анткени алар автобуста жүргөн учурда Чунхэ өзү оорулуу экендигине карабай, балалуулар келсе орундук бошотуп берип, туруп бара жаткан мезгилде жыгылып кетчү. Ошондой учурда элдер жардам бергендин ордуна майып адам автобуста эмне кылып жүрөт деп тилдешип, тайенеси небересин коргогонго аракет кылып, элдер менен урушууга ар дайым даяр болчу. Бирок мындай учурлар Чендин көңүлүн бир топко эле түшүрүп коет эле. Анткени ал көчөдө эле эмес, кызы Лу менен дагы мамилеси жакшы болбой, сыягы кызы экөөнүн ортосунда чечилбеген маселе бар окшойт. Ошентип тайенеси небересин барабан ойногонго көндүрүп, Чунхэ колунан келбесе дагы аракетин көрүп, бирок хордогу башка адамдар Чендин кылган ишине жини келе баштайт. Алардын бири каарманыбызды бул майып бала качан үйрөнмөгүлө дей коюп, Чен аны менен уруша баштап, бардыгы уруш талаш менен алек болуп, каарманыбыз ал жерде жалгыз олтуруп калат. Бул убакта алардан алыс эмес жерде кыздар балдар ойноп жатышкан болчу. Бир мезгилде алар ыргытып жаткан тегерек каарманыбыздын жанына келип түшүп, ойноп жаткан кыздардын бири келип аны Чунхэнин жанынан алып кетет. Анда жанагы кызды биринчи жолу көргөн каарманыбыздын жүрөгү башкача согуп, ал кыздын жүзү аябай эле жакты окшойт. Анткени уруштан кийин бардыгын тартип сакчылар кармап кетишип, алар менен бирге Чунхэ дагы барып, бирок басса турса оюнан буга чейин анын жанына келген кыз такыр эле кетпей жатты. Сыягы Чунхэ жанагы кызды сүйүп калды окшойт. Ошол күндөн кийин Чунхэ кызды көрүш үчүн барабан ойногону кубаныч менен барып, күн сайын ал кызды көрүп каарманыбыздын көзүндө жылмаюу пайда боло баштайт. Анткени ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз ал кыз менен таанышып, кыздын аты Яе экендигин билип, Яе дагы Чунхэге жакшы мамиле кылып, анын майып экендигин көзгө алган жок. Чунхэ болсо сүйүүгө чөмүлүп уктаса дагы түшүндө Яени көрүп, экөө бактылуу кыз жигит болуп жүргөн мезгилде каарманыбыз ойгонуп дагы кетет. Ошол учурда Чунхэнин жанына тайенеси кирсе, ал дароо эле уяла баштады. Көрсө ал түшүндө сүйгөн кызын көрүп жатып, антеннада кыймыл пайда болгон экен. Ошентип каарманыбыз эртең менен тургандан кийин тайенеси менен тамактанып жатып, мен эми 20га чыктым, өз алдынча болуп ишке орношушум керек деген сөзүн айтат. Анткени Чунхэ буга чейин чоң окууга окуймун десе, апасы ал нерседен баш тартып, сен эч жака барбай үйдө эле окушуң керек, мен сенин окууң үчүн акча төлөбөймүн деп кагып силкип койгон болчу. Ошондуктан каарманыбыз өз алдынча жумушка орношуп, окуусуна акча табууну чечиптир. Чунхэ биринчи жолу көчөгө өзү чыгып, бирок тайенеси андан кабатыр алгандыктан
жашынып артынан аңдып, небереси жумушка орноша алабы экен деп сырттан карай баштайт. Анда Чунхэ үйүнүн алыс эмес жердеги ашканалардын бирине кирип ал жерге жумушка орношууга аракет кылып, дени сак адамдардай эле колунан бардыгы келгендигин айтып эки жака басып, алардын менюсундагы тамак ашты бир карап эле жаттап толугу менен айтып берип коет. Мындан соң каарманыбыз Таянеси менен тамактанып отурган болчу. Анда Таянеси Чунхэнин көңүлүн көтөрүп, алар сени ишке албай туура эмес кылышты. Өздөрү чоң жоготуу кылгандыгын билбей жатышат да десе, Чунхэ тескерисинче мени ишке алды деп айтып, мына Таяне менин дагы колумдан бир нерсе келет экен деп мактанат. Муну уккан Чен көзүнөн жашын кармай албай небересин кучактап жиберди. Ошентип жашоо жакшы нукка бурулуп, каармандарыбыздын көңүлү ар дайым көтөрүңкү болуп, Чунхэнин апасы менен атасы башка жакка кеткендиктен Таянеси менен каалаган ишин жасай берет. Каарманыбыз өзүнүн жумушундагы аткарып акчасы акырындан топтоло баштап, жаңы эле иштеген ишканасында дагы кофени мыкты жасаганды үйрөнө баштайт. Аны менен катар эле Яе менен дагы байланышы бекемдеп экөө жолугуша башташып, күндөрдүн биринде Таянеси үйүндө отуруш уюштуруп, хордо чогырдагандар ал жерге конок болуп келишип, алар менен биргеликте Яе дагы каарманыбыздын үйүнө келет. Анда Чунхэ Яеге өзүнүн бөлмөсүн көрсөтүп, сабак окуу менен гана алек болгондугун түшүндүрүп, анан дагы Яеге арнап жазган ырын көрсөтөт. Ошол убакта эле каарманыбыздын апасы Ло үйүнө келип калыптыр. Мындай абалды көрүүнү каалабаган Ло үйүндөгүлөрдүн бардыгын кетирип, жада калса каарманыбыздын сүйгөнү Яени дагы чыгарып жиберет. Анткени Ло үйдөн кетерде апасына дайындап, Чунхэ үйдөн чыкпай сабагын гана окусун деп эскертип кеткен болчу. Ошондуктан Ло апасын уруша баштаса, Чунхэ сөзгө аралашып, Тайнемди урушпаңыз деп айтып, мен өзүмдүн каалоом менен эшикке чыгып жатам, өзүмдүн каалоом менен жумушка орноштум. Анткени мен чоң окууга окугум келет, окуужайлардын бирине документтеримди дагы тапшырдым. Мен эмне үчүн үйдө окушум керек десе, апасы баласына жини келип, макул, сен чоң окууда окуйсуң, аны бүткөндөн кийин сени жумушка ким алат? Азыр дени сак, абалы жакшынакайларды деле албай жатат го. Сен калп эле жок нерсени үмүт кыла бербечи десе, каарманыбыз апасына суроо салып, мени мындай абалга ким алып келди, ушундай кылып мени ким төрөдү? Ушул суроомо жооп бериңизчи десе, Ло эмне дешин билбей калат. Кандай болбосун, бул окуядан кийин Ло кайрадан үйүнөн кетти. Көрсө ал боюнда болуп калгандыктан боюнда бар экендигин Чунхэге билгизгиси келбей, күйөөсү менен башка шаарда жашап төрөп келүүнү чечкен экен. Ошондой күндөрдүн биринде Ченге кызынын төрөгөндүгү тууралуу маалымат келип, ал Чунхэни алып алып кичинекей небересин көргөнү кетишет. Анда Чунхэ наристени карап турса, бир мезгилде ал ыйлай баштап, муну көргөн апасы ага тийбегиниң деп эле Чунхэни түртүп жиберет. Мындай абалга түшкөн каарманыбыз жашоодо эч кимге керегим жок экен деген ойго чөмүлдү окшойт. Ал эле эмес, каарманыбыз эмне үчүн аны жумушка алгандыгын дагы угуп калат. Көрсө ашкананын жетекчиси салыкты төлөөдөн качып, биз ушундай майыптарга жардам көрсөтөбүз деп өздөрүн жакшы жактан көргөзүүнүн аракетин кылышыптыр. Чунхэ кайгыга баткан учурларында Яени чакырып, аны менен жакшы маанайда убакыт өткөрүп, бир күнү эс алуу учурунда Яенин колун кармаганга аракет кылат. Бирок бул нерсени сезген Яе, мен ажатканага барып келейинчи деп ал жерден кетип, ошол бойдон кетип калып каарманыбыздын жанына келбей койду. Эми Чунхэ чындап өзүн жалгыз сезип, ишенер жалгыз гана Таянеси калды окшойт. Мое бурлящее сердце онемело. Ошондой кайгыга батып турган учурда каарманыбыз бала кезин эстей баштайт. Ал кичинекей кезинде ойноп жатып, чемодандын ичине кирип жашынып алып, атасы менен апасы аны издеп баштап, бирок эч жерден таппай коюшат. Ошол учурда каарманыбыздын ата-энеси олтуруп алып сүйлөшүп жатышып, эгер Чунхэ чындап эле жоголуп кетсе, балким бизге жеңилирээк болмок. Ошондо ээн эркинирээк жашап кала белек деп бири-бири менен сүйлөшкөндүгүн угат. Көрсө ошол учурда эле Чунхэге ата-энеси тарабынан биринчи сокку болгон экен. Ошондуктан каарманыбыз бул жашоо менен күрөшүүдөн чарчап өзүн өзү өлтүрүүнү чечип, алдында турган момбосуйларды биринин артынан бирин жеп атайын өзүн өзү каката баштайт. Бирок бактыга жараша Чунхэни Таянеси көрүп калып, аны ооруканага жеткирип, Чунхэ бир нече күндөн кийин өзүнө келсе, жанында апасы ыйлап олтуруптур. Ошол мезгилде Чунхэге апасы ичиндеги чындыгын төкпөй чачпай айтып берди. Сенин мындай төрөлүп калышыңа мен күнөөлүүмүн, анткени толготуу учурунда мен туура эмес кыймылдарды кылып, төрөлүшүң өтө кечиң деп ушул абалга түшүп калдың. Ошондуктан мен сени көргөн сайын катачылыгымды эстеп, өзүмдү өзүм жей берем. Бирок мен сени эч качан жаман көргөн эмесмин деп шолоктоп ыйлап баласынан кечирим сурайт. Бул окуялардан кийин бир нече күндөр өтүп, каарманыбыз ооруканадан чыгып, Таянеси менен олтуруп калган мезгилде ал дагы башынан өткөн окуяларды айтып бере баштайт. Көрсө Чен каарманыбыздын апасын төрөгөн мезгилде күйөөсү менен ажырашып кетип, кызын багыш үчүн аны 5 жашында таштап коюп Тибетке кетет. Чен ал жакта 10 жыл иштеп, кызы 15ке чыкканда гана кайтып келиптир. Ошондуктан Ло апасы Чен менен жакшы мамиледе болбой, мага эң кереги учурда жок болдуң деп жаман көрүп, ушул убакка чейин бир дагы жолу апа деген сөз оозунан чыкпаптыр. Бул окуяларды айтып берип жаткан каарманыбыздын Таянеси дагы бир сире ыйлап алды.
Бирок каармандарыбыздын жашоосу ар дайым эле жаман нукта кете берген жок. Бир күнү Чунхеге окуу жайлардын биринен кат келип, ал буга чейин мугалимдик окууга окуймун деп документтерин тапшырып койгон окуу жайдан жооп беришиптир. Жообунда каарманыбызды окуу жайга кабыл алышкан болот. Муну көргөн Чунхе дагы тайенеси дагы катуу кубанып, эми менин неберем мугалим болот деп кыйкырып, кубанычтары иштерине батпай Чунхеде дагы бир жолу дем күч пайда болду окшойт. Каарманыбыз мен эми чоң окуу жайда окуй турган болсом өз алдынча болгондо үйрөнүшүм керек деп унаа айдаганды үйрөнө баштап, үйрөнүүсүн толугу менен аяктап бат эле унаа айдаганды өздөштүрүп кетет. Убакыттын өтүшү менен каармандарыбыздын бардыгы бири-бирин кечиришип бактылуу өмүр сүрүшүп, ошондой күндөрдүн биринде Чунхе Яйени көрүп калат. Бирок каарманыбыз ал кыздын жанына барбай жөн гана алыстан карап койду. Бул убакта унааны толугу менен айдаганды үйрөнүп калган каарманыбыз тайенеси менен деңиздин жээгине барып, ага жакшы сөздөрүн айтып ыраазычылык билдирип, сиз мага ушул убакка чейин көмөк көрсөтүп келдиңиз. Мен эми чоң окуу жайга окуй турган болсом өз алдынча болууга аракет кылышым керек. Сиз эми каалаган жагыңызга барып саякаттаңыз десе, тайенеси небересин карап, көп жашаган эмес көптү көргөн билет экендигин түшүнүп, небересинен жакшылыкка болгон үмүттү өчүрбөш керек экендигин үйрөнөт. Ошондой мүнөттөр менен достор тасмадагы аягына чыгат. Азыр көпчүлүгүбүз жашообузда бардык нерсе жетишип турса деле нааразы болгонду эле жакшы көрөбүз. Анткени адам үчүн өзүнүн ой жүгүртүүсүн өзгөртпөй бирөөнү гана күнөөлөш өтө оңой. Бирок достор, биз андай болбой, бул дүйнөнү гана жүрөгүбүзгө киргизип алып, аркы дүйнөнү унутуп калбай, же болбосо бул дүйнөнү такыр эле унутуп бир тарапты эле карманбай, ар дайым чыныгы ыймандуунун сапатына ээ болуп, ортолукту карманалы. Эми достор, кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, айлана чөйрөбүздө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болсо ар дайым жакшы мамиледе бололу.